Локомотив муз аянтындагы эски жабдуулар суу менен иштеп, күн жылый баштаганда муз талаптагыдай тоңбой калчу. Мунун себебинен муз аянтчасы кышында гана иштеп келген. Эми аба менен иштеген жабдуулар орнотулду. Мындан ары жыл бою коньки тээп, хоккей ойноого шарт түзүлдү. Баягы муз аянтчасынын ичинде 150дөн киши чоо бир жайгашса, андан сырткары көрүүчүлөргө 850 орындукта баягы посадочный местолор берилген. Бул комплексте өзүңүздөр көргөндөй жабык футбол полеси бар, андан кийин ачык футбольный поле бар. Бул аянттын жалпы аянты 1122 квадрат метрди түзөт. В том году мы обновили Өткөн жылы муздаткыч унааны жаңыладык. Андан кийин албетте муздун сапаты жакшырды. Үстүн теңдеген уна Чехиядан келди. Ал заманбап жана үнөмдүү. И современная, и экономичная. Карина Ураимова балдарга көркөм муз тебүүнү үйрөткөн машыктыруучу. Айтымында муз үстүндө машыгуудан сырткары дене жубатуучу көнүгүүлөр каралган. 4 жаштан 15 жашка чейинки балдар катышып, ай сайын өтө турган түрдүү деңгээлдеги мелдештерге даярдык көрөт. Да, на данный момент я еще веду набор детей. Ооба, ушул тапта балдарды кабыл алуу жүрүп жатат. Балдар гана эмес, улууларга дагы эшигибиз ачык. То есть у нас нету возрастных ограничений. Көркөм муз тебүүдөн сырткары мында хоккей боюнча машыгуулар өтөт. Аянтта 4 жаштан жогорку жеткинчектер хоккейди үйрөнүп жатат. Азыркы учурда 10-нан 16 мартка чейин Кыргызстанда дүйнө чемпионаты өтөт. 6 мамлекет катышат, 3-А дивизиону. Ошол учурга бизе Кыргыз темир жолу командасынын оюнчулары дагы ошол курамды түзөт. Азыркы учурда ушул Локомотив муз аянтчасында ошол балдар окуу машыгууларын өткөрүп жатат. Муз үстүндө жалпы аянты 1122 чарчы метрди түзөт. Бир эле учурда 150 адамды батыра алат. 850дөн ашык орундукту камтыйт. Спорт комплекси темир жол кызматкерлерин гана эмес, бардык каалоочу жарандардын эс алуусун уюштуруу жана сергек жашоого колдоо көрсөтүү максатында иштеп келет. Сайфудин Мурзаев, Алмаз Нурмамбетов, Ала ТВ 24.